Бир жолу Сократ жанындагы адамдарга кайрылып, жашоодогу эң маанилүү нерсе эмне деп сурайт. Жанындагылар өз ойлорун айтып башташат. Бирөөсү эң негизги нерсе бул ден соолук дейт. Дагы башкасы эң маанилүү нерсе келишимдүү келбетке ээ болуп, сулуу сүйкүм көрүнүп, аялдардын көз алдында ийгиликтүү болуу дейт. Үчүнчүсү болсо эң маанилүүсү байлыкка жетүү, коомчулукта абройлуу болуу деп өз оюн айтат. Баары ойлорун айтышкандан кийин Сократтын өзүнөн «А сен кандай деп ойлойсуң?» деп сурашат. Сократ мындай деп жооп берет. Менин оюмча жашоодогу эң маанилүү нерсе бул бактылуулук. Кандай деп ойлойсуңар? Ден соолугу бар адамдын баары бактылуубу? Угуп тургандар жок, баары эле андай боло бербейт деп жооп беришет. А келишимдүү келбетке ээ болуп, аялдардын көз алдында ийгиликтүү көрүнүү адамдын жашоосун бакытка бөлөйбү? Жок, Сократ. Бул дагы бакыт тартуулабайт деп жооп беришет. Анда айткылачы, акчасы көп, коомчулукка таанымал болгон адам дайыма бактылуубу? Жок, андай эмес. Тескерисинче андай адамдар көбүнчө өздөрүн жалгыз сезишет, деп угуп тургандар жооп беришет. Аталган адамдардын кимисин татыктуу адам деп эсептейсиңер? Деп Сократ сурайт. Элестетип көргүлө. Силерге дарыгердин кеңеши керек. Кандай дарыгерге кайрыласыңар? Өтө байынабы? Коомдо абройлуу дарыгергеби? Аялдардын көз алдында ийгиликтүүсүнөбү? Же жашоодо өзүн бактылуу эсептеген дарыгергеби? Угуп тургандар бир ооздон кеңеш алуу үчүн бактылуу дарыгерге баруу туура дешет. Мына ошентип, биз бакытты эң маанилүү нерсе деп эсептедик. Демек, ошого умтулуу керек дейт Сократ. Бул жашоодогу эң маанилүү нерсе жөнүндөгү Сократтын ою. Эң туура ой деп таңуулабайбыз. Бирок сиздин жашооңузда эң маанилүү, сизге эң керек болгон нерсе эмне? Ойлонуп көрүңүз. Ыйык жазууда акылман Сулайман падыша жашоодогу эң маанилүү нерсе жөнүндө мындай деген экен. Баарынын жыйынтыгын угалы, Кудайдан корк, анын буйруктарын аткар. Анткени бул адамга өтө керек. Анткени Кудай ар бир ишти соттойт, ар бир жашыруун ишти. Ал жакшы иш болобу же жаман иш болобу, Кудай соттойт.